Тууну өзгөртүш керекпи же өзгөртпөш керекпи дегенге жооп ала албайт экенбиз. Мунун баары негизи депутаттардын эле жалгыз күнөөлөө болуш керек. Анткени буга негизи биз өзүбүз кайдыгер эл да күнөөлүүбүз. Анткени убагында шайлоого барбайбыз. Шайлоодон 70% эл шайлоого такыр барышпайт да. Шайлоого барышпайт. Бир 30% эле эл шайлоого барышат. Анан тажрыйбалуу, грамотный, жакшы эл үчүн деген депутаттарды биз шайлай албай келе жатпайбызбы? Мына тилекке каршы мына могу эле шайлоодо канча жылдык стажым менен негизи биздин Кыргызстанда депутаттар деле өздөрү айтышат да. Бизде эки эле күчтүү депутат бар. Бирөөсү Мадумаров болсо, бирөөсү Текебаев да. Мен алардын сторонницасы эмесмин негизи. Эң күчтүү эки депутат калды азыркы маалда. Бирок тилекке каршы могу шайлоодо Текебаев өтпөй калганына биз элдер өзүбүз күнөөлүүбүз. Анын ордуна мертвые души депутаттар келишти. Нарматова окшогон. Трансформатор үчүн шайлап койгон депутаттар. Анан 30% эле эл келет бизден шайлоого. Анан анын арасынан бир 10 эле проценти чын эле деп өзүнүн жүрөгү менен шайлоого келбесе, калган 20% эл акчага сатылып эле келет. Аны баарыбыз эле мойнубузга алышыбыз керек да. 1000 сомдон 5000 сомго чейин сатылып алабыз. Менин жүрөгүмдү ооруткан ушу шайлоонун баарын эле негизи домкомдор чечип коет да. Мынанын натыйжасы ушинтип чыныгы элдин депутаттар жок. Эл үчүн чуркап берген депутаттар жок. Акча менен келишкен, өздөрүнүн интересин эле сактап келишет. Калган эл эмне болуп атат, башы да оорубайт. Мына ошонун кесепетин азыр мына Дордойдо иштеген, Ош базарда иштеген, базарда иштеген сатуучулар көрүп атасыздар. Убагында шайлоого барчу эмессиңер, силер дагы биздин соодабыз калып калат, биздин бир голосубуз эмнени чечмей келе депчи. Анан убакыт келди, силердин үнүңөрдү азыр эч ким укпайт. Мыйзамдарды кабыл албаганда эч ким эчтеке менен иши да жок. Мына жакында эле бала бакчанын тамагын ата эне төлөйт деген мыйзамды Жогорку кеңештин депутаттары эмне деп айтты? Биз даже билбей калыптырбыз, кайсы маалда ага кол коюп берип койгонубузду депчи. Анткени биз пачка деп закондорду чыгарабыз деп. Мына ушундай депутаттарды биз шайлап алганбыз. Сатылып туруп шайлап алганбыз да. Анан азыр мына кандай приказ келсе ошондой приказдарды аткарып отура берет. Биздин элди такыр эле ойлобойт. Бир нерсе деп айтсаң, захват власти деп эле отургузуп же туура эмес нерсе кылып атат. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, мен эч кандай захват власти кылган жокмун. Мен жаран катары биздин туубузду жөн эле калтырып койгула. Азыркы колючий кактустай кылып, арадай кылып, канча деген акчаны коротуп, өзгөртпөй эле койгула. Мындай логикага сыйбаган нерсени кылып атасыңар азыр. Мындай даже точно айта албайсыңар да, эмнеге ушу тууну өзгөртүп атабыз дегенге мындай даана бир болот го, могу себеп үчүн депчи, аны айта албайсыңар. 2 жылдан кийин силер кетесиңер да, урматтуу депутаттар кетесиңер. Садыр Нуркожоевичтин убагы кетет, алда кетет, башка депутат, башка президент келет. Анан келген кишилердин баары эле кызылы жакпай калды, көк кылмакпыз, ичи жакпай калды, сырты жакпай калды эле өзгөртө бермек беле? Болбойт да. Анан элдин көбүнчөсү айтат, биз деген канча деген акча кетет деп. Акча элдин эле чөнтөгүнөн кетет да. Ар бир мамлекет кызматкерлерине чалып айтып коет, өзгөрткүлө деп, өзгөртүп коюшат. Паспортуңар срок годности бүткөндө жаңы паспортты уже жаңы флаг менен алып калсаң, массово сразу эле бир күндө өзгөртүп ийбейт да. Бирок ошо өзгөртүүнүн негизи кереги бар беле? Кереги жок да, өзгөртүүнүн кереги жок. Жөн эле башка бир чоң бир маселе көйгөй калгансың. Анан
балким эл өзүбүз эле күнөөлүүбүз ушундай кайдыгер эл болгон үчүн. Эмне болуп атса дагы мейли эмне кылса ошо кылышсынчы, мен эмнени чечмек элем, баары деле кылганын кылат да деп атып, бир күнү кылганын кылып атат, бир күнү келебиз Кыргызстандын атын өзгөртүшөт, Кыргызстан жакпай калды деп. Анда да отурабыз. Кыргызстанда 30 жылдан бери, 32 жылдан бери келип атабыз, өнүкпөй койдук, балким атын өзгөртсөк өзгөрүп кетебизби деп. Мындай реформаларды эчтеке кылган жок да. Негизи чындап келгендечи. Мен ошо жүрөгүмдү ооруткан, что бизден кайдыгер эл көп болуп кетти да. Кайдыгерчилик. Бир чыркыраган бир 100 киши бар болуш керек. Ар кайсы областта, ар кайсы айылда ушундай болуп атат, туура эмес да дегенчи. Калгандарга баары бир болуп атпайбы? Токтогон мен. Мына бүгүн убактыңарды бөлүп бүгүн деле келип койсоңуздар болот да. Неге мындай мыйзам кабыл атасыңар депчи. Мына реформа кылса, мен түшүнөт элем, эгерде болгон чиновниктердин, мамлекеттик кызматкерлердин балдары ошо мамлекеттик садикке барышсын, мамлекеттик мектептерде окушсун. Анткени мамлекеттик кызматкер да, балдар ошол жака барышсын. Мамлекеттик университетте окушсун, армияга барышсын эл катары эле деп. Ошондо болгон мамлекеттик садик да оңолмок, школдор да оңолмок, университеттер да оңолмок. Бизде азыр кандай? Бизде болгон частныйлардын баарына бүт байлардын болгон чиновниктердин неберелери дагы балдарды ошол жакта. Бакуш карапайым элдин балдары болсо ошо садикке барышат. Тамактын өзүңөр төлөгүлө деп. Мамлекеттик мектепке барат. Аяктан болсо ошо зданиясы турат. Ошого рахмат дегиле дагы болгон китептериңерден бери өзүңөр алып бергиле деген эле нерсе болуп атпайбы? Айдана Каданова да ооба, мен да силерди колдойм, силер да аябай жакшы активисткасыңар. Бизде ошондой мындай жакшы бир реформаларды кылса болмок да, жакшы бир мыйзамдарды кабыл алышса болмок да. Мен эгерде ар бир чиновниктин баласы армияга барганда, армияда жанакындай канча деген солдат өлүп калмак эмес да, анткени өздөрүнүн балдары үчүн жан талашып болгон шартын кылышмак да. Ошондой эле мектептерде деле өздөрүнүн балдары барганда, кой биздин балдар ушундай мектепте окумак беле, жакшы шарттарды коелу, жакшы мугалимдерди ошол жакка иштетели, болгон нерсе менен камсыздайлы, заманбап нерселер менен камсыздайлы деп жакшы бир реформа кылышмак да. Ошондой эле частный больницага мамлекеттик кызматкерлер барбагыла, силер мамлекеттик кызматкер болгондон кийин мамлекеттик больницаларга барып дарылангыла деген мыйзамдарды кабыл алса, ошондо биздин больницалардын дагы азыркыдай кебетеси оңолуп, ичинде дагы жакшы лечение кылып башташмак да. Мына азыр недавно эле болду го случай, колу сынып барган баланы каза болуп калды. Ага ким күнөөлүү? Жок, кайдыгер врачтардан күнөөлүү. Мына ошол жерлерден реформа кылса болмок. Анан тууну өзгөртмөкпүз, анан гимнди да өзгөртүш керек, анан гербти да өзгөртүш керек деп эле жөн эле бир билбейм, ушу билтейген жогорку кеңештин ичине кирип алып, билтейген биздин мамлекетибиздин көйгөйлөрүн чечки орган эмес эле бир развлекательный эле бир орган болуп калды окшойт. Элдердин кыжырына тийген, элдин бир көйгөйүн чечпеген эле бир маселелерди көтөрүп отура берет да. Чынында эле элдин жашоосу кандай болуп атканын эч ким менен иши да жок, же чын эле алар Сингапурда жашап эле анан биз ушу жарты Кыргызстанда жашап атабызбы билбейм. Мен өзүмдүн жашоом деле өзгөргөн жок, менин тааныш тумуштардын деле жашоолору өзгөрүп кеткен жок. Жээнбектин убагында кандай жашасак, азыр деле Садыр Нуркожоевичтин убагында деле ошондой жашап атабыз. Болгону бул жол киренин баары кымбаттады, продукттун баары кымбаттады да. Анан налогтун баарын кымбаттап, мына эми 1 январдан баштап болгон соода борборлору Кыргызстанды көтөрүп жүргөн Дордой базары, Ош базары көптөгөн сатуучулардын жашоосун мындай ордоштуруп салышты да. Калган мен эч нерсе өзгөрүү көргөн жокмун.
ушундай өлкөдө жашап атабыз. Эми буга жалгыз эле президент күнөөлүү же депутаттар күнөөлүү деп деле айткым келбей калды. Же министр күнөөлүү деп, Акылбек Жапаров күнөөлүү деп айткым келет. Анткени ошолорду шайлап берген, ошолорду колдоп берген эл өзүбүз күнөөлүүбүз. Кайдыгер эл күнөөлүү. Анан өзүнүн жеке оюн айта албай калган эл болуп калдык. Азыр бир нерсе айткандан коркуп калдык. Анткени бирдеке деп айтсаң эле мамлекетти баскантасың, анан призыв власти кылатасың деп эле камап салып атпайбы? Жашына да карабай, кемпирине да карабай соттолуп кетип атпайсыңбы? Ошо, урматтуу Facebook достор, мына депутаттар деле чыккан жок, балким башка жеринен чыгып кетишет го дейм. Силерди катары эле мен деле үйдө отура алган жокмун чынында. Менин ата-энем деле айтып атат, сүйлөбө, чыкпа, отургузуп салат деп. Бирок ичиң ачышат экен да, негизи ичиң ачышат да. Эгерде туура эмес бир нерсе болуп атса, айта албасаң, ошондо ичиң ачышат экен да. Унчукпай коюп отура албайт да экенсиң да. Мына Айда Каданова өзгөрүүсүн каршымын, Улан Досматов, ооба, баарыбыз эле ошо Facebook'та активно отургандардын баары эле каршы экенибизди биз жазып атабыз постордо. Бирок тилекке каршы дагы бир жолу айтып кетет элем. Бизден Садыр Нуркожоевичтен баштап болгон Акылбек Усенбекович, Камчы Кыдышаевич, Акылбек Жапаров болгон депутаттардын баары эле активный соцпользовательдер. Баары тең эле активно күнү түнү деле отурушат. Жанакы тууну өзгөртүүгө кандай мнениеңар кандай деген посторду окуганда эле чынында эле бир анализ кылып койсо болмок да, элдин көбү каршы экен ушу соцсетте отургандардын депчи. Анан өздөрү эле да, өздөрү ошонун билбейм кандай карап атышат, бирок өздөрү чечишти. Бүгүн чечип салышты го. Элдин оюн сурап көрөлү десе дагы такыр эле айтышты. Бизге кат жазып атышат элдер. Тууну өзгөртсүн деп атат деп. Азыр правозащитница келатат. Мен ошо айымдан сурап көрөт элем. Туунун өзгөрүүнө көз карашыңыз кандай деп азыр күтүп турмуз. Здравствуйте. Можно один вопрос? Как вы смотрите на то, чтобы у нас поменяли флаг? Давайте мы потом с вами поговорим. Изменение флага, как вы смотрите? Я комментирую сейчас не готова. Вам тяжело ответить, да, поддерживаю изменения или не поддерживаю? Тилекке каршы азыркы биздин правозащитница дагы өзүнүн, эгерде правозащитница өзүнүн оюн так жеткирип айта албаса, мен каршымын же каршы эмесмин деп айта албагандан кийин анда сөз жоктур. Сөз жок. Ой, Аида. Бул правозащитница. Правозащитница ал өзүнүн оюн негизи коркпой айтыш керек да. Бирок тилекке каршы көрдүңүздөр, жооп бере албай койду. Неужели жок мен каршымын же колдойм деп айта албагандарына таң калып атам. Саламатсызбы? Туунун өзгөрүүнө көз карашыңызды айтып коңузчу. Айта албайсыз, сиз дагы айта албайсызбы? Мына көрдүңүздөр, бияктан чыгып аткандардын баары тең айта албайт экен. Айта алышпайт. Айтканга дух жетпейт. Мына ушундай өлкөдө эми укук коргоочубуз эгерде өзүнүн оюн жеке айта албагандан кийин анда башкаларга такыр эле унчукпай эле койсок болот го дейм. Ошо
калгандарына уже суроо бергенде эле смысл жок окшойт, анткени баары тең эле жок, мен жооп бере албайм. Воздерживаюсь дегенде эле айымдар экен. Эркектерибиз деле ошондой экен. Азыр дагы сурап көрөйүн бир айында. Саламатсызбы, сиз жогорку кеңеште иштейсиз да? Жок. Сиздер каякта иштечү элеңер? Мен что лицо знаком. Сиз эми могу тууну өзгөрткөнгө кандай көз карашыңар? Каршымын. Каршысызбы? Да. Чоң рахмат. Жогорку кеңеште иштебеген айым смело айтты, мен бул тууну өзгөргөнүнө каршымын деп. Эми убагында бийликтен коркуп калышты, Түркмөнстан ачык эле айтам. Ооба? Аны деген мен дагы бир жолу айтып кетейин, мен Өмүрбек Черкешевич Текебаевдин колдоочу эмесмин, эми колдоочусу, фанаты эмесмин, мен анын ата мекенде эмесмин. Бирок негизи мен ошол депутатты, экс депутатты, политикти аябай сыйлайм. Анткени убагында Бакиевдин убагында баарын атып өлтүрүп, ушундай коркутуп жүргөн кезде жалгыз ушу Өмүрбек Черкешевич болгон, эркек болсоң астын өл деп туруп, спикерин тыштап туруп кетип калганчы. Ошол себептен ал политик аябай дальновидный политик да. Жеке менин өзүмдүн оюм. Ошол убагында Атамбаевдин убагында да өзүнүн оюн айтып келген, Жээнбековдун убагында да өзүнүн оюн, позициясын айтып келген. Садыр Нуркожоевич убагында келгенде дагы, могу конституцияны өзгөртүп атканда дагы айткан, туура эмес кылып атасыңар деп. Түркмөнстан кыласыңар, в полусогнутом виде будете жүрөсүңөр деп. Ошондой эле мына өзү айткандай, өзүнүн депутаттар өзүнүн оюн айткандан коркушат азыр, башка чиновниктерден дагы. Ооба. Чындык ачуу болот. Ооба, айда. Ачуу эле болот. Эми эгерде правозащитница не может, орусча эле айтып кете берейин да, правозащитница если не может высказать свое мнение, о какой демократической республике мы живем, я вообще не могу понять, да? Это свобода слова, она даже не боится что-то высказаться. Вот, например, Абдрахманова, она все время говорила, кандай болосо дагы жеке өзүнүн оюн коркпой эле айткан, коркпой айтып келген үчүн ошо жумуштан жактырбай коюшту дагы, мына смена кылып башканы коюп коюшпадыбы. Эл жуур достор унутпагыла, масса чечпейт, 10% эле чечет. Эми чечип коюшту да. Акыйкатчы эмес эле прокурорбу, айтпады беле интервьюсунда, мен деген өмүр бою прокурор болуп келгем, анан акыйкатчы болдум деп. Ну, видимо, до сих пор она себя чувствует прокурором. Ооба да, тууну жайына эле коюшса болмок да, ооба, башка проблема жок болсо да эмне болуптур? Жөн эле коюш керек болчу тууну. Мен дагы сурап көрөйүн да. Саламатсызбы, туунун өзгөрүшүнө кандай көз карашыңыз? Билбейм мен. Жо, эми сиз жарансыз да Кыргыздын, вот туу да биздики. Анан ушуну өзгөрсүнбү, өзгөрбөй эле койсунбу? Неге? Вот можете вы ответить, вы поддерживаете, чтобы изменились наш флаг или нет? Почему вам так тяжело сказать? Без комментариев. Мен азыр могу. Кастыш мен жолуп түшүнүп. Жо, эми бир эле сурайт, силер Кыргыздын жаранысыңар да. В общем, как вы видите, баарыңыздар көрүп аткандай, эч ким туунун өзгөрүшүнө өзүнүн жеке ойлорун да айтыша алышпайт. Ошо, урматтуу Facebook достор, өзүмдүн жеке, дагы бир жолу жеке өзүмдүн пикирим, туу өзгөрбөй эле калсын. Ошо, рахмат. Поделиться кылып коюңуздар. Чоң рахмат, анда мен дагы бир спрос кылгандым деле. Опрос кылайын деген негизи. Колдойбу же колдобойбу деп тикке өзүмдүн көзүм менен көрүп, мына чын эле кандай болуп атат деп. Бирок тилекке каршы мына
Аида качат дегенде эле баары эле качып атат. Ооба, без комментариев деле жок, мен жооп бере албайм. Биз деген государственный сотрудниктербиз. Бизге жооп бергенге болбойт дейт. Хотя мен оңой эле суроо берип атам го. Тууну өзгөрткөнүн каалайсыңарбы же каалабайсыңарбы деп. Бирок тилекке каршы ошону деле тилекке каршы ошол эле жөн эле элементарный суроого жооп бербей жатышпайбы? Жумушунан коркушат го же балким ичинен туу жөнүндө эч кандай мнениеңер болбосун, өзгөрөт деген эле бир приказ келген окшойт деп ойлоп койдум. Мал болуп калышыптыр тиги эркектер дейт. Эми мына Текебаев еще сказал муниям көргүлө деп. Ну вот, муниямды өзүбүз көрүп атабыз мына. Туу өзгөрбөсүн ооба. Мына мен да каршымын. Мына биздин жашынакай тууну алып көтөрүп жүрөм. Эми Шаки менен Примов Кыргызстандын чыккынчылары дейт. Эми все мы прекрасно понимаем, если бы сверху бы не поддерживали бы, ал экөө мындай идеяны бергенде деле эч ким аны колдомогон эмес. Значит, бизден айтып атпайбы, акыркы маалда жогорку кеңеш бул исполнительный орган эле айланып баратпайбы? Жеке эч ким өзүнүн оюн айтканда коркушат. Үстүнөн приказ келди, анан айтып атышат. А так такой точный бир аргумент эле жок болуп атпайбы, эмнеге тууну өзгөртүш керек депчи. Мен азыр жогорку кеңештен кетип мындай эле биздин жарандардан сурап көрсөм, я прям 100% уверена, что баары тең эле айтат, тууну өзгөртпөй эле коюшсун, бул туу бизге жагат депчи. Негизи. Ошо, урматтуу фейсбукчулар, анда мен силер менен коштошоюн. Рахмат колдоп койгонуңуздарга. Тилекке каршы билбейм, эми биздин ушун чыкканыбыздан тууну өзгөртүп салышпадыбы эми. Быйыл бүгүн эле бир эле чтениядан өзгөртүп салышты. Эч кимди элдин деле мнениясын угуп да коюшкан жок да. Өзгөрүш керек. Майра Маманбаева, эмнеге өзгөртүш керек экен? Бул сиздин жарандык көз карашыңыз, бирок эмнеге өзгөртүш керек экен мен билбейм. Мен лично өзүм өзгөрбөй эле койсун деп ойлойм. Мен логикага деле сыйбайт. Анда эртең дагы бирөөсү айтат, гимнди өзгөрткүлө деп, анан гербти өзгөрткүлө дейт. Анан бир күнү айтат, чөтө Кыргызстан дегенди деле өзгөртүп салбайлыбы деп. Анан Кыргызстанды өзгөртөт. Анан бир күнү карасак дагы сиздин ат жөнүңүздү өзгөртөт, менин ат жөнүмдү өзгөртөт. Анан ошоңчу анан калабыз мениям болуп. Ошо, урматтуу фейсбукчулар, анда давайте саламатта болуңуздар.